Раз, два, три, четыре. Около коебуз. Бийге эрте аралашкан кыздар сахнага чыгууга даярдык көрүп жатышат. Өнөрлөрүн көрсөтүү үчүн алыскы Алабука районунан бери келишкен. Жалал Абад областы, Алабука районунан келдик. 3 бий менен келдик. Старший группаларым, средний и младший мына кичине кыздарым менен келдик. Аябай алыстан. Бул кыздарым 5-6 жашар кыздар. Кичине группаларым эми выступать кылышат. Даярдыгыбыз жакшы. Даярданып, кыргыз бий, Индия бий и народный бий алып келдик. Ошол азыр эми өзү бул конкурска биз 3-үнчү жолу келишибиз. 3-үнчү жолу бүгүн выступать этип, Кудай кааласа жакшы орундар менен кетебиз деген үмүттөбүз. Жалпы бизде 80 кыз келет мага группама. Бүгүн Бишкекке 40 кыз алып келдим. Мелдешке Кыргызстандын ар аймактарынан жана Казакстан менен Өзбекстандан жаш бийчилер келишти. Бул ири мелдеш болгондуктан баары бир нече апта бою даярдык көрүштү. Жарыш алардын жаш курагына жараша өттү. Мы занимаемся танцами 10 лет, и нам очень это нравится. Мы представляем индийский номер. К нам приезжала девушка из Индии и поставила нам этот номер. Жеңүүчүлөрдү аныктай турган калыстар тобу ар өлкөнүн өкүлдөрүнөн түзүлдү. Мы выбираем участников с профессиональной точки зрения. Я, как педагог-хореограф, внимательно очень наблюдаю и смотрю полностью на хореографию. Биз катышуучуларды профессионалдык көз караш менен тандап алабыз. Мисалы мен хореографиялык жөндөмгө, жалпы композициянын бүтүндүгүнө көңүл бурам. Катышуучулардын деңгээлин эң мыкты деп айта аламын. Көңүлгө толгон бийди аткарып жатышат. Кыргызстанда элдик искусствого бийге болгон кызыгуу жогорулап жатканын баамдоого болот. Действительно, в Кыргызстане очень развивается сейчас народное искусство, танцы. Бүгүнкү чемпионат 2000 катышуучуну өзүнө топтоду. Катышуучуларыбыз баары Казакстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан келген катышуучуларыбыз бар. Андан тышкары Кыргызстандын ошо 7 областтан катышып жатат, бизге активдүү. Биякта жалаң гана кыргыз бийи же ар улуттун бийлери болбосун, биякта бийдин бардык түрлөрү боюнча жарышуу болуп жатат, ат салышуу азыр. Бизде азыр чемпионатыбыздын эң башкы байгеси Казакстанга бекер путевка болуп жатат. Конкурска барып катышып келгени бекер болуп атат. Андан тышкары кыргыз бийин өнүктүрүү, ар улуттун бийлерин өнүктүрүү боюнча ар бир дисциплинага 5000 сомдон 4000 сомдон бизде призовой фонддор коюлган. Бияка международный судейство иштеп жатат. Азыр Казакстандан келген Кыргызстандын международный судьялары иштеп жатат. Бийдин 12 түрүнөн жеңүүчүлөр аныкталды. Эл аралык мелдеш ар жыл сайын өткөрүлүп келет. Калугул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.